Улар ушул панорамный көрүнүштү бир карачы. Таза аба десең таза аба, кооздук десең кооздук. Ушундай жерде афрейм үйлөр салып, эс алып гана жатсаң, Азия Пелес, Радуга, Карвен пансионаттын жанынан 5 гектар жерде кашар сатылат. Участоктун аянты 5 гектар. Туугандар, Кызыл китепте максаттуу багыты Кашарга курулушка да уруксаттар бар экен. Бул жака афрейм үйлөр салып, эс алсаңыз да болот. Жашоо шартка ылайыктуу 80 чарчы метрди түзгөн үй да бар экен. Үйдүн ичинде баардык шарттары бар. Сануу жылы да каралган экен. Даяр түшүн берип аткан алма багы да бар. 200 алма, 200 груша жана 200 өрүк. Сезон малында 20 тонна түшүн берет экен. Туугандар, бул жагында 30 соток жеринде малинасы да бар экен. Мал сарайын ала турган болсок 2000 баш бодомал атат экен. Жана ар жагында айдоо жер да бар экен. Арашаң койлорду бакканга дагы өтө жакшы, ыңгайлуу вариант. Эгерде мал жанга кызыккан, алма бакка кызыккан бизнесмен байкелерге, эжелерге ушул видеону туугандар бөлүшүп койгула. Ушул жер сатылат, Чоң Сарой айылында жайгашкан, баасы келишим бада атат. Эч кандай ортомчулук жок. Түз эс менен байланышасыздар. Эстин номери 0702 28 42 04. Сатылып аткан кашарга баруу үчүн мынакей Бишкек Чолпон Ата автожол менен келе жатканда Радуга пансионатынын повороту бар. Бул жака түз түшсөңүз эле Радуга пансионатына түшүп кетесиз. Ушул жерден мынакей мечит көрүнүп турат. Мечиттен эле өйдө чыгасыз. Түп-түз чыксаңыз эле сатылып аткан кашар жайгашкан мектеп, бала бакча бүт ушул жерде орун алган туугандар, жакын каралыкта. Суаттан эч кандай маселе жаралбайт. Огороттун түйүндө мынакей шараккан суусу агып атат. Коммуникациялар свет суусу толугу менен келген. Суусу мынакей огороттун түйүндө. Охранникке, кароолчуга өзүмөр жашайм десеңер, бул жагында жашоо шартка ылайыктуу 50 чарчы метрди түзгөн үй да бар экен. Баардык шарттар бар ичинде. Участоктун аянты 5 гектар туугандар. Бул жагында мал сарайы да бар. Арашаң койлорду бакканга өтө ыңгайлуу вариант. Азыр үйдүн ички обзорун көрсөтүп коём. Үйдүн ичине киргенде эле ушундай ашкана бөлмөсү жайгашкан экен. Бул жагында кашарга эми мындай шарттар жок го дейм туугандар. Өтө жакшы, мына ичинде сануу жыл да каралган экен. Бул жагында болсо дагы бир холл бөлмөсү, жатаккана, уктоочу бөлмө. Мынакей ремонттору деле жакшы көрүнөт экен. Бул жагында дагы бир 3 бөлмө каралган экен. Чоң кенен конок бөлмөсү да бар экен туугандар. Бул жака жалпысынан 5 бөлмөдөн жайгашкан экен. 30га 200 болгон размердеги мал сарайы да бар. Бул жака 2000 баш бодомал батырсаңыз болот. Ошондой эле бул жагында жайыт жер, өтө кенен жайыт жер дагы каралган. Жайгашкан жери Сарой айылынан мечиттен эле өйдө чыксаңар 1 чакырым жүрсөңүз эле ушул кашарга келесиз.